Атамекендік жаңылықчықтардан бөлішіп кете тұрған болсақ, спорт жүйресі өзгөчө айтканда иржесіз ер мушташ Кыргызстанда кыркылактарда чоң бир кадамдар менен алдыга жүрүп барылып жатат деп айтсак болот. Андыктан жакын арада, тагыраак айтканда 4 октябрда Грозный шаарында Чечен улутундагы спортчу менен биздин Канат Келдибеков аты дүйнөнүн бир нече жолку чемпиону беттешет. Андыктан дал ушул беттешүүнү дагы өткөрүп жибербеңиздер, ардактуу көрөрмандар. Биз бул спортчуну студияга чакырабыз, бизде келип калган чагы. Келиңиз мырза. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Жакшы келип алдыңыз. Жакшы, Кудайга шүгүр. Сиздей спортчулар менен биз сыймыктанабыз. Жакшы сөздөрдү айтып кетпесе болбос, жакшы сөз жан аракет дейт. Дароо эле дал ушул жаңылык менен баштайт окшойбуз. 4 октябрда беттешүүм бар деп калдыңыз. Даярдануу кандай болот? Дал ушул тууралуу айтып берсеңиз. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Мен ушу айта кеткен нерсе, ушу чакырганга рахмат, Алла ыраазы болсун. Анан 4 октябрда боло турган боюма соперник Грознийдан, ошол жактан местный боец, постоянно эле местный боецтерди салып жүрөт. Мен күчтүү. Мунусу дагы күчтүү, Кудайга шүгүр. Ошо анан даярдык мына Кудай буйрса көрүп атабыз. Биринчиден кандай десем, эң биринчиден даярдык самый главный вес куш керек болот, весчи. Сизге кошуш керек болот атат. Наоборот, кушум керек болот. 12 килограмм коюм да. Ошо кыйын немелер алдыда турат, Кудай буйрса даярдык болуп атат. Вес куш керек болот. Бир ай ичинде 12 килограммды жогото аласызбы же кандай? Татаалчылык? Мурдагы боюмда Грознийдан мурда да баргам да. Мурда да барган Грознийдан анда 23 күндө, по-моему, 23 күндө 11 килограмм кылгам. Мындай кууганга аракет кылам, Кудай буйрса жакшы, мындай кыйналбай, восстановление болуп кууп, кыргыздын желбеткенге аракетин жасайм кыргыз. Буйруса. Кийинки суроо. Сиз азыр дүйнөдөгү эң олуттуу лигалардын биринде беттешип келесиз да, тагыраак айтканда ASA ACB. Ушул тууралуу айтып кетсеңиз, дүйнөнүн деңгээли боюнча бул 2-чи орунда турган лига деп эсептелинет экен. Туура ушуга кошумча айта кетсем, ушу бүт эле ASA уюмун айта кетсем, ASA уюму Ахмат уюму менен совместный болуп уже мировой эме деп коет, кандай десем, мировой өзүнүн ордун деңгээлде өзүнүн UFC'ден кийин эле ушу 2-чи орунда турду. UFC'ден кийин эле ушу UFC'ге барыбыз аракет жасайбыз го. UFC'ден кийин эле ушул эме орунга турду, экөө ASA менен Ахмат менен ASA ACB совместный экөө бириккенден кийин 2-чи орунга чыкты да. Бул уюмга, бул лигага сиз кантип жетиштиңиз? Бул уюмга эми ошол Баку, Азербайжанда бой болуп, ошактан эме контракт түзгөнгө бир бой бергенде ошол жакта местный боец менен Акшын Бабаев менен чыкканда ошактан утуп алгам жолдо. Анан чакыруу болуп, кагаз түрүндө келип, ошого контракт коюп 3 бойго. Контракт койгом, азыр бул ASA уюмда эме боюм, 2-чи боюм. Решающий бой да. Ошо Кудай буйрса ушуну утсак, анан дальше контрактыбыз уланат. Бул лигага жетиш үчүн болжолдуу түрдө канча убакыт кетти ушул контрактка чейин? Кандай жетиш үчүн? Ушул лигага кириш үчүн, бул лигага киргенге чейин сиз канча аралык? Эми бул эме уюмга кириш үчүн толтура эле эме кетти, буга тияка организаторго чыктык, буяка чыктык. Көрүндүк да ошо чет Россияларга барып, анан ошондо анан көрүп калып, анан ошол жака барып, анан жанагы Акшын Бабаев берип атпайбы магачы. Көп да, короче, бул жер кыйын, талкманы тердин, демек эмгектин немесинде турат да бияында. Туура айтасыз. Кийинки тепкич ошондо сизге UFC болуп атат. Баарыбыз эле UFC дейбиз, эми UFC'ге кириш үчүн эмне кылыш керек? UFC'ге кириш үчүн жакшы тааныштар керек, байкелер керек, колдогон немелер керек, көбүнчөчү. Жакшы менеджер табыш керек биринчиденчи. Менеджериң жок болсо эч жака чыга албайт атпайсың. Мына ошо менеджер жөнүндө айта кетсем, ошо Марат менеджерибиз ушу Кыргыздын кыран жигиттерин чыгарып, ушу мына азыр мен эле эмес, толтура боецтер чыгарып жүрөт, эркек кыскасын айтканда, ошо Марат менеджер. Эми ошондой болгон жакшы тетиги UFC'деги болгон бир менеджер көрүп калабы же дагы бирдеме болуп калабы, ошо тааныш болуп себепкер байкелер табылып калабы. Ошондой болуп калса, ошо UFC'ге ошол эле да тааныш керек биринчиден. Тааныш, жакшы менеджер тапсаң, UFC'ге эмнеге барбайбыз? Биз деле достойный боецбиз, Кудай буйрса. Бир гана айтканыңыз тааныш жок болот. Демек сизди UFC'ден дагы көрүп калуу мүмкүнчүлүгү болот экен. Анан Канат мырза айтсаңыз, акыркы убактарда Дастан Али Шаршеевке тиешелүү мындай бир окуялар болуп кетти деп айтсак болот да. Бул тууралуу интернет булактарында көрө аласыздар. Ушул тууралуу эми бул нерсени ачык айкын айткандан туура эмес болот болуш керек. Өзүңүздүн оюңузду айта кетсеңиз. Жанагы Урузубоев боюнча. Ооба. Эми Урузубоев боюнча мына жерден прямой болот, биягычы прямой болот. Анан көп сөз сүйлөбөйүн, Дастан молодец, патриот. Колдойм сени. Урзоевда кичине кан айланып ошол жерден туура эмес сүйлөп коюптур, действительно. Анан тиги уюштуруучунан да кеткенби, ал жакты жакшы талктап
таразага салып анан эме кылыш керек да. Эки жактан да кеткен да, эми аны көп мындай эме кылбай эле коеюн, Кудай буюрса аны өзүчө сүйлөсөк болот. Ага, мен Дастанга кошулам, короче. Бирок сиз Дастан тараптасыз. Конечно. Эң сонун. Азаматсыз. Анан бул беттешти Кудай буйруп жеңип алдыңыз дейли. Андан кийинки пландар кандай? Эми андан кийинки пландар кайра чакырат ошол эле уюмгачы, Кудай буюрса. Чакыруулар Айтып менен. атпаймынбы, бул уюм решающий. Сиз Бул алдына уюмдан дагы утканда анан дальше ар жагын көрөт бар да. Анан бул уюмдан утулсаң мындай чыкканда кыргыйсың, короче. Сиз алдын ала билбейсиз ким менен беттешке чыгарыңызды? Жок, билем ошо. Билесиз, э? Ошо соперниктин атын эме, короче, унутуп атам ошо Жок, негизи. бул 4 октябрда боло турчу беттештен сырткары сиз ким менен чыгасыз? Аны биле аласызбы же кандай? Аны биле албайсың. Азыр айтпайт. 4 октябрда боюң кандай өтөт? Смотри, анан айтат да. Бирок бул уюмду айтып атпайм, бул уюм мировой боюнча 2-нчи орунда турат. Бул алдын ала айтат, 2-3 ай мурун сопернигиңди айтат, ушуга даярдан депчи. Бул азыркы сопернигим айткан алдын ала даярдан депчи. Курста болчубуз да мында эле. Эң сонун. Анан мындай суроо болот да, Канат мырза. Кыргызстан акыркы убактарда спорт чөйрөсүндө аябай чоң бир кадамдарды таштап атат деп айтсак болот. Мисалы ошол эле биздин футбол боюнча курама команда, ошол эле хоккей боюнча биринчи алдыңкы орундарды алып келе жатат деп айтсак болот. Буга тиешелүү эмне болушу мүмкүн? Эмне себептен да ушул акыркы убактарда спорт чөйрөсү аябай өнүгүп баратат деп ойлойсуз? Эми аны деле билбейт экен, бирок эми айта кетсек мындай элементарный эле айта кетсек, кыргыздар спортко жакынбыз да. Ошонан спортко жакынбыз. Ошо колдоо майкелерибизде дагы эле хоккей болобу, эмне жетеби, эмне Кыргызда сөз бар эмес беле? 70 өнөр астык калат беле, кандай эле? Ошондойбу, ошондой. Жигитке 70 өнөр астык калат. Жигитке 70 өнөр астык калат беле. Ошондой эмеде жүрөбүз да, биз бүт баары шыгыбыз эме спорт жагында экен. Көбүнчө Кыргыздын эме негизи эмелер көп да, спортко шыгы. Эң сонун. Чет өлкөдө көптөгөн беттешти өтүп жүрөсүз да. Анан Кыргызстандагы көрөрмандарыңыз эми балким чет өлкөгө барып сиздин беттешиңизди көрө албагандар дагы болот чыгар. Кыргызстанда качан да ошол Канаттын биз беттешин көргүбүз келет, барып көрсөкпү деген бир купулун толтурасыз. Качан Кыргызстанда беттеш өткөрөсүз? Кыргызстанда өзүң айтып кеткендей жакында эле Көлдө боюм болду. Бияк Кыргызстанда эле өткөрдүм азыр, мына ушу бой жөнүндө айта кетсем, уже 6 бой өткөрүптүрмүн. Кыргызстан круговойдо жана Кыргызстан чемпионатында уже 4 бой. Андан кийин дагы 1 бой. Анан жакында эле орус менен чыккан Көлдөчү. Ооба. 6 бой да. Ошо 6 бой өткөрүптүрмүн. Эми Кудай буюрса бул 7-нин бири Кыдыр деп коет, 7-нчи боюм болгон тат да. Грозныйда. Кудай буюрса. Айтканыңыз келсин. Ал эми азыр бизди балким көптөгөн ата-энелер да көрүп турат да. Жаштар азыр эрмушташка аябай кызыгып турат. Анан ата-энелердин ою боюнча бул ден соолукка залаласын алып келет, бул кооптуу спорттун түрү деп айтышат. Ушул тууралуу оюңузду айтсаңыз, эгер баланын кызыгуусу болсо, кандай кылыш керек болот? Ошо эми ата-энелерге айта кетсем, ата-энелер кандай десем, спорт бул эме сөзсүн ачык эме мындай кыйын спорт да, бул панкратончу. Бирок өзүнүн баланын шыгы болот, өзүнүн бала кыйналбай акырын эме болот. Залга алып барсаңар, өзү акырын өзү жол менен өзү таап кетет. Көзү көгөрүп келсе, демек аныкы эмес деп койсоң. Жок, андай эмес да. Негизи өзүнүн эмесин таап кетет да, акырынданчы. Анан ошол тиги залга алып барсаңар, акырын өзү бала таап кетет. Атаппай калса для себя тренировка кылып жүрө берет дегенечи. Спорт ден соолуктун булагы да, кыскасы. Туура айтасыз. Анда интервьюнун жакшынын кыскасы жакшы деп айтат. Андыктан Канат мырза келип бергениңизге чоң рахмат. Рахмат. Грозныйда 4 октябрда боло турган беттешиңиз жыйынтыкты түшүмүн эң чоң алып келсин. Бул жеңиштен кийин да көптөгөн деңгээлдерде багынта бериңиз. Жакында Кудай буюрса UFC'ден дагы көрүп калат чыгарбыз. Дал ушул 4 октябрда Грозныйда болуп өтө турган Канат Бигалиевдин, Канат Келдибековдун беттешисин дагы көрүңүздөр. Ардактуу мырзалар, дал ушул түз алып барып болуп кош керек. Дүйнөнүн бир нече жолку чемпиону, кикбоксинг боюнча, панкратион боюнча, ММА боюнча, дал ушул эрмушташтын баарын түрү боюнча өзүн мыкты көрсөтүп Кыргызстандын желегин желбиретип келген Канат Келдибеков мырза студиябызда болду. Эфирибизди улантабыз.